Assalamu alaikum. Men азыр силерге хобби жөнүндө айтып бергим келет. Бул сөздү көп эле уксаңыздар керек. Хоббиси эмне, эмнеге кызыгат экен, бош убактысында эмне кылат деп сурагандар бар. Өзгөчө мына социалдык желиде, мисалы үчүн Facebookка катталасызбы же Instagramга, YouTubeга каяка болбосун, сөзсүз бир графа бар. Бош убактыңда эмне кыласың? Тилекке каршы буга биз көпчүлүгүбүз маани бербейт экенбиз. Биздин көпчүлүк колдонуучулар буга маани бербейт экен. Ошондуктан жана таргет бергенде бир лайфхак. Биз кыйналганыбыз ушундан да. Таргет бергенде көбүнчө ушул нерсени сурайт. Эмне менен алек болгон, эмнеге кызыккан адамдарга жеткирейин сенин жарыяңды деп сурайт да. Биз айтабыз вот лыжа тепкендерге, мисалы үчүн. Айтат, лыжа тепкендерди тапкан жокмун мен кыргыздардан дейт. Facebook айтат же Instagram. Же болбосо кимдир бирөө лагман чойгонду жакшы көргөндөргө жарыя кетти, бир кезде кайрып келет чуркап Instagram. Тактыр, лагман чойгондор жок экен кыргыздарда. Неге жок? Көрсө жазбайт экен. Биздин көпчүлүгү эмне менен алектенет, жазбайт экен. Эмнени жакшы көрөт, бош убактында эмне кылат, жазбайт экен. Ошондуктан таппай калат экен да жарыяларды. Мен муну эмнеге айтып атам? Бул бир темадан чыгып кеттик. Негизи адам жакшы көргөн бир иши болот, ар бир адамдын жүрөгү жаткан, каердедир бир эс ала турган бир нерседен мындай бир эч кимге айтпаган бир рахат ала турган иштери болот. Балким ошону хобби деп атайбы, ошолуп адам бош убактында эмне кылат десе, эң биринчи кыла турган иши жакшы көргөн нерсесин кылат экен. Кимдир бирөө баняга чуркайт, шпыргысын көтөрүп алып, кимдир бирөө кетменди көтөрүп алып тылга качып кетет, мен барып иштеп келейин. Кимдир бирөө ат мингени кетип калат. Кимдир бирөө усталык кылат мага окшоп. Кимдир бирөө дагы бир нерсе. Койчу, кээ бирлерде 4-5 нерсе болот. Вот жакшы көргөн нерсесин. Кайырмак сатып алдым эле, мен канчадан бери балыкка чыкканга убактым жок. Эмнеге убактым жок? Мен ошого маани бербей атам. Ошол жакшы көргөн нерсе менен алектенбей атам. Мунун кандай маанилүүлүгү бар? Караңыздар. Күнүмдүк жашоо биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизден жан өрөтүп, алпырышууну талап кылат. Биз күч кубат күндө сарптайбыз, күндө күч кубат беребиз. Кайсыдыр бир иш үчүн. Жөн эле иштебесең да ишканага келгениңдин өзү иш. Иштеп аткандарды көрүп отурсаң эле иш өзү. Жана ушул күн сайын өтүп отуруп жанды нөрөтөт экен. Адамдын жаны кандайдыр бир нерсеге умтулат экен, кандайдыр бир эс алууга умтулат экен. Мына ушул чорда кантип эс алат, каерде эс алат? Эгер өзүнүн чындап эле нафсиси тартып эс ала турган бир нерсеси уюштурулбаган болсо, ал эс ала албайт экен. Ал башка бирөөлөрдүн эс алуусуна учкашып кетет экен. Ошондон улам мен студенттик кезден бери өзүм хоббилерим бар экен да. Мен кийин түшүнүп атам ошону. Мисалы үчүн студенттик кезде мен макет жасайт элем отуруп алып. Мен азыркы жашап аткан үйүмдүн макетин студенттик кезде жасагам. Мындай бир тактайдын үстүнө картондорду бир жактардан таап келип, кайчылар мен бош болсом ошону жасай койчумун. Кийин аябай таң калдым, жакаңды кармай турган таң калыштуу. Мен ал макетимди жоготуп ийдим, бирок менин үйүм ошол макеттегидей үй болду да. Кийинчерээк түшүнсөм, бул реалдуу эле нерсе экен. Сен эмнени модельдесең, ошол ишке ашат экен. Аллах ошону насип этсе. Анан бул хоббини уюштуруу керек экен, сөзсүз. Нафси мына ушунда гана тажабайт экен иштен. Мен өзүм айтам, эмне үчүн мен дайым ишке чапканаттай кетем? Мен өзүмдүн нафсимдин да каалоосуна мүмкүнчүлүк берем. Нафсим эгерде мына ишти кылбайлыбы, шеф десе, болду. Мына ишти аягына чыгарып коелук, анан болду, сен айтканды кылабыз. Устачылык кылайлыбы? Кылабыз, кеттик. Шеф бир тоого чыгып кетпейлиби, бир ат минип? Болду, качан? Муну бүтүрүп коелу мына ишти. Нафсим ошондо аябай тез ошону бүтүргөн аракет кылып, продуктивдүүлүк көтөрүлөт экен. Ошондуктан нафсиңер эмнени жакшы көрөт, мына ошону тапкыла или эмнелерди жакшы көрөт, жана ошондон аябагыла. Бирок ушул жерде бир адашып калуу мүмкүн. Эл кылганды эле кыла бергендер да бар, кызыгып. Мына мынтип атат, мен деле. Жок. Балким башында нафсиңе кызык, балким ал өзүнүкүн таппай, бир кимдикин карап аткандыр. Ошон үчүн башында ошо бирөө кылып аткан болсо, кошулуп кылышып көр, жасашып көр. Балким сеники эместир. Дагы бир
коркунучтуу жери адамдардын мына ушул хоббиси менен чыныгы ырыскы таба турган ишим да ушул болсо жакшы дейт да. Ооба жакшы, хоббиси менен ырыскы тапкандарды мен билбейм, мен көрө элекмин чындап айтканда. Анда ал хобби эмес эле ишке айланып калат да. Ал мороженону күндө жей берсең, канча күн жейсиң мороженону. Мына ушундай кеп. Ошондуктан хобби баары бир хобби бойдон калыш керек деп ойлойм. Бул менин оюм. Силер кандай деп ойлойсуңар? Комментарийге жазгыла.